саятчы сенсиз жаным аят турлары менен бир убакта таанымал болгон Алькамил акыркы учурда такыр эле көрүнбөй кеткен эле. Көрсө жүрөгүнүн ээсин издеп жүргөнбү 13 сентябрь күнү бойдокчулук менен кош айтышып Динара Жороева аттуу сулуу менен баш кошту. Балалык чакты артка таштап турмуштун ары татаал, ары кызыктуу сапарына аттанган 2 жаш нике күбөлүгүнө ээ болуп, нике шакектерин тагынып турушканы көз сүйүнтөт. Үлпөт той Борборовдагы тойканалардын биринде уланып, Урмат Усенов, жубайы Неля, Султан Садыралиев, Аваз Акимовтор конок катары келишти. Canım ben seni tattım. Kazan ne kaynar, kazak dostum çay. Kazan ne kaynar, kazak dostum çay. Kazak kıza yürümeysin, kaba bulam geçir. Kazak kıza yürümeysin, kaba bulam geçir. Алькамил жубайы Динара айым менен Москва шаарында таанышкан экен. Түгөлөр 3 жыл сүйлөшүп, анан баш кошуп олтурушат. Учурда толкунданып жүргөн жаш келин Алькамилдин үй бүлөсүнө көнүп калганын айтат. Үй бүлөсүнө көнүп эле калгам. Келин болгон жакты. Жакты. Ярады. Биз экөөбүз таанышканда эле мен ошол жерден 100% билдим, что это судьба деп коет го. Конечно, башына нике менен пока жашап турдук, анткени баары адал болсун деп, экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз, кол кармашканыбыз, жүргөнүбүз, турганыбыз. Андан кийин ошондо дагы биз өзүбүздү текшерип, экөөбүздүн отношениябызды дальше ысык мустакка чыдап кетебиз, чыдап кетпейбизби, ошонун баарын текшерип, аягында азыркы экөөбүздүн сүйүүбүз еще больше болот да, чем мурдакы караганда. Ошон үчүн решили приехать, сыграть пышную свадьбу. Кыргыз элинде эзелтеден сакталып келген калың берүү жөрөлгөсү бар эмеспи? Учурунда кыздын калыңына 9 мал беришкен. Ал эми ырчыда бул салтты унутта калтырган эместир. Эми белекти мурда эле бергем, $2000 жетпеген акча болчу. Ошол калың катары берилген. Бир убакта Париж, келинчегим Парижге, мен эмеге кеткем, Гамбург, Германиягачы. Анан ошол жактан сатып алгам шакек бриллиант менен. Москвадан бир айдан кийин жолугуп ресторанда все как надо болуп отуруп, ошол шакегимди белек кылгам мен жүрөгүмөн. Мындан сырткары чыгармачылыгындагы жаңылыктар менен бөлүшкөн Алькамил мындан ары ырчы эмес, актер болгусу келгенин кошумчалап өттү. Андыктан чыгармачылыкта да, үй бүлө жаатында да жаш түгөйлөргө ийгилик каалап, бактылуу күндөрдүн көп болушуна тилектешпиз.